Кайсыл айылда демилге менен иш алып барса, ошол жерде береке оңат болот. Анткени элдин турмушун шартын жакшыртуу, аны оң жолго салуу демилгечи инсандардын аракетинде. Кара Суу районундагы Жоош айыл аймагындагы демилгечи тургундардын аракеттери калктын жашоо шартын оңдоп жакшыртуу. Калилин айылындагы тургундар жылда демилгелүү иштерди колго алып, бүткөрүп жаткандыгы менен мындагылар сыймыктанышат. Азыркы күндө кайсыл айылга барбаңыз, ошол жерде демилге менен иш алып бараткандардын гана жеңиши. Анткени элдин турмушун оңдоо үчүн, элдин байланыш катнашындагы оң жолго салыш үчүн жол, көпүрө жана башка иштер бар. Ошону менен бирге айылдардагы түнкү жарыктандыруу иштери дагы ушул жаштардын колунан келип турган учур. Эмне үчүн бул Жоош айыл өкмөтүндөгү Калилин айылында жакшы иштерге көбөлүп отурабыз. Анткени булар жаштар баары өздөрү демилгеси менен эч бир жактан жардам албастан ушул жерде элге керектүү шарттарды түзүп иш алып барышты. Биз ушул Калилин айылында бүгүнкү күнгө чейин будан кийин дагы жакшы иштерди улантабыз деп жаштар менен демилгеленип бирге кол кармашып бел байлаганбыз. Бүгүнкү күндө Абытов Насыр атындагы көчөнүн жолдоруна шебен төгүлүп, түнкү жарыктандыруу чырактары коюлган. Будан сырткары Орозбаев Сылан атындагы көчөдө Абдыразак уулу Эргешбай атындагы көчө, Чынас Бердибек атындагы көчө, ушул көчөлөрдүн баардыгы оңдолуп, түзөөдөн өтүп, мечитибиздин алдында иштер болуп атат. Андан сырткары дагы ар бир көчөдө өздөрүнүн ушундай демилге көтөргөн балдары бар, жаш балдар. Жаш эмес, биз курактуу балдар да. Мына жерде бул шебен төгүп, жолда тегизип койсоң, келечекте асфальт класстары бар. Кандай болот? Дем азырынча биз элдин өзүбүздүн колубуздан келген иштер ушулар болуп атат. Может, будан кийинки пландарыбызда бирок ошол иштер бар, Кудай кааласа. Муну каражатты өзүңөр каяктан алып жатсыздар? Каражатты ар бир көчөдө ар бир жашаган тургундар өздөрүнчө сүйлөшүп, колунан келишинче 1000 сомбу, 2000 сомбу ошондой чогултуп, ортого ташташып эле ошол акчанын жетишинче иштер жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Балдарыбыз ынтымакка келди, жаштарыбыз. Ошол жаштардын ичинде өзүбүздүн досторубуз бар, өзүбүздүн акеларыбыз бар, инилерибиз бар. Ошолордун баардыгы бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ушундай бир көчөлөргө шебен төшөө маселесинде жана ошондой эле жолдорду кеңейтүүдө, башка жакшы иштерде бир пайкадан болуп аткандар бар. Эми буларды атын атап кете турган болсок, биринчи эле бул өзүбүздүн айылдык депутаттар бар. Жана ошондой эле өзүбүздүн чет мамлекетте иштеп жүргөн акелар бар. Жана ошондой эле баягы жакшылыкта жарышып жүргөн инилерибиз, акеларыбыз, ошолордун себебинен бүгүн жолдорубузга шебиндер төшөлүп калды. Жолдорубуз түндөсү караңгыда жарык болуп калды. Бул жакта өзүбүздүн жаштар поколение деп коебуз го, ошолор муундар. Ошол муундар демилге көтөрүп, мына жолду кеңейтүү максатында чоң арыгыбызга баякындай 600-дүк лоток таштап, анын үстүнө капкак монолит куюп, машиналарды ошол чекеге токтото турган болду. Жолдон өткөндөргө бир зыян келтирип койбойлу деген максатындачы. Ошондой эле бир тротуарды кылууда, Десаттарда бир Десатка барып келүү, жолдорду кичине ыңгайлаштырууда. Бул эми жаштардын кылып аткан кызматы өтө чоң. Өткөндүн күзгүсү музейлер деп бекерден айтылбай келди. Жоош айыл аймагындагы маданият айылы бар. Анда музейди түптөгөндөрдү да сыймыктары менен кеп калышат мындагылар. Мугалимдер, демилгечи тургундар өздөрү уюштурушкан. Биз болгон элдик мурас музейинде урухий байлыктар арбын камтылып тургандыгы менен бул жерде кеп кылууга арзыйт. Биз кеп кылып аткан Жоош айыл өкмөтүнө караштуу маданият айылы бар. Ушул айылда бир эсте кала турган нерсе өткөндү чагылдырган, келечекке күзгү болгон музей бар. Анткени музейде бүт өткөн ушул айылдын тарыхындагы эсте калган эмгеги менен эл арасында даңкталып келген адамдар бар. Ушул чакан музейди уюштурууга дагы айрыкча демилгечилердин салымы өзгөчө болду. Анткени демилгечилер ушул жерде тиешелүү адамдарга жардам бербесе, аларга жакындан жардам берип, ушундай ишти уюштурбаса, балким музей болбой калар эле. Демек биз азыр
Алгач şu сөздү окуучулардан уксатып турабыз да. Ат жөнүң ким? Базарбаева Акмарал. Саламатсыздарбы? Музей элдик мурасына кош келипсиздер. Музейчилер ириминин мүчөсү. Бул жерде Маданият айылында 2 гана полковник бар. Алмаматов Рашидбек Табалдиевич жана Эргешев Рашидбек Капарович. Бул жерде бизде согушка катышкан ардагерлерибиз илинген. Ал эми бул жерде ички иштер кызматкерлери илинген Маданият айылындагы. Ал эми бул жерде Маданият айылына таанылган дыйкандар, эмгекчил адамдарыбыз илинген. Мына жогоруда айткандай ушул айылдын тарыхы, элдин тарыхы менен барабар экени талашып көрүңүз. Албетте музейдин бүгүнкү күндөгү элге кызмат кылганда өзгөчө чоң. Анткени ушул айылдын тарыхында кимдердин эмгеги, кимдер жөнүндө билгиңиз келсе, ушул музейден таанышып, ушул музейге келип, ушул жерде кеңири материалдарды алсаңыз болот. Ал эми музейдин түптөлүшү, аларга көрсөткөн демөөрчүлөрдүн салымы жөнүндө дагы биз кеп кылууну ылайык көрүп турабыз. Анда Жамил эжеге сиз өзүңүз баштап берсеңиз. Уюштуруубуздун максаты айылдын, мектептин тарыхын ушул жаш муундарга, келечек муундарга үйрөтүп, буларды тарбиялык маанисин дагы ачып берүү максатта уюштурулду. Ошон үчүн бул жерде айылдын тарыхы, заманбап музей түзүшчү мындай бүт QR-коддор менен жасап жатабыз да. Бул жерде мектептин тарыхы, бул да QR-коддон тексттой окусаңыздар болот. Бул жердеги сүрөттөрдү атайын сиздер үчүн кыскача маалымат айтып берип коеюн. Эң алгачкы биздин музейдин алгачкы көрүнүшү мына ушундай болгон. Бул жер жөн эле фойе болгон, андан кийин мына кичинекей бөлмөлөрүбүз болгон. Кыскасы бизге 6 бөлмө бөлүнүп берилди. 6 бөлмөдө мына ушу 4 бөлмөнү жасап бүттүк. Эми келечекте мына 5-чи бөлмөбүздү быйыл ремонт кылалы деп отурабыз. 17 майда, Кудай кааласа, 18 май эл аралык музейлер күнүнө карата биз марафон уюштуруп, элден мына быйыл өздөрү кече 11 адамдан турган комиссия уюштурдук. Ошолор өздөрү чакыруу каттарды берип, элди уюштуруп, быйыл дагы демөөрчүлүктөрүн ушул музейге колдонолу деп демилге көтөрүштү. Былтыры бизде ушул музейге дагы өздөрүнүн дем күч берип, акча каражатын бөлүп берген инсандардын айрымдарын атап коеюн. Эң айыл тургундарынын демөөрчүсү акчаны көп берген Эргешев Кубаныч Капарович 26 000 сом өз каражатын ушул музейге берди. Андан кийин Рахманова Дамира 20 000 берди. Аттокуров Сабыралы 15 000. Жалпы булардын бардыгын окуп отурбайын. 226 000 мугалимдердики менен кошо ошондой суммада акча топтолгон былтыры. Демилгечилер. Ушул айылдын тургундары менен мугалимдердин акчасы ушунча акча болду. Ошол акчалардын бардыгы эмнеге корогон, эмнеге жумшалды, ушулардын бардыгы боюнча бул жерге жазылган. Документтердин бардыгы мындай тактап койгонмун. Деги демилге менен иштеп жаткан тургундарга калк ыраазы. Анткени айылдагы эл мүддөсүн чечип жатканы көңүл жылытарлык көрүнүш. Маданият айылына кире бериш жерде атайын ийри жол бар. Ага көпүрө да учурунда курулган. Демек ошол көпүрө абдан жол коопсуздугуна төп келбейт. Анткени бул жерде ийри жолдо салынган көпүрө көптөгөн кырсыздарды алып келип турган. Элибизде кеп бар. Адамдардын эң бир жакшылык кылып артында эмгек кыла турган нерсе жол куруп, көпүрө салуу дептир. Мына биз Эргешчи кыйбатындагы жолдун боюна курулган ушул жерде көпүрө жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Анткени ушул көпүрө өтө чукул бурулушта курулган экен. Көп кырсыздар болгон дешет тургундар. Бирок ошого карасаң кийинки кезде бүтүрүүчүлөр мектептеги бир жакшы иш-чаранын ордуна ушул жерде көпүрөнү оңдоп бериштир. Көпүрө бир кезде 6-7 метр болса, азыр 10 метрден ашып калыптыр да. Эки чети эндүүлүү көтөрүп. Ошону менен бирге коопсуздук маселеси да бир топ чечилиптир. Демек мындай иштер бул эл үчүн кызмат кылуу. Булардын эмгеги эч качан айылда унутулбайт. Демек анда биз ушул айылдагы демилгечи жигиттердин айрымдарын кепке тарталы деп турабыз. Анткени кантип бул жерге өздөрү ушу кийлигишип ишти баштап калышты.
1988 жылқылар болабыз. Быйылкы 2005 жылкы мектептин маданият мектебинин бүтүрүүчүлөрүбүз 20 жылдыгыбыз быйыл. Ошо менен өзүбүз досторубуз менен сүйлөшүп, ушул өз ара сүйлөшүп, ушул келишимге келгенбиз, чечим чыгарганбыз. Ушул мына көпүрөнү быйыл кылып берели деп. Анткени себеби бул жолдо кырсыктар көп болчу да. Жол тар болгондуктан бул жака поляга чыгып кетчү, каналга түшүп кеткендер болгон. Кырсык мына жерде сүзүшүп алгандар болгон. Ошого элге маданият элибизге, өзүбүздүн айылыбызга, мекенибизге салымыбызды кошойлу деген максатта ушинтип көпүрөнү баштаганбыз. Ушу Алланын каалоосу менен ушул мүмкүнчүлүк бизге насип кылган экен. Ушу бүтүрөйүн деп калдык. Кудай кааласа дагы жакында ушу асфальт иштерин дагы толук бүтүрүп беребиз. Ушул жума ичи. Мына жаштар чогулуп, айылда көп иштер жасап атат. Мамлекетибиз дагы көп иштер жасап атат, бирок мындай майда-чүйдө иштерге алардын али колу жете элек. Ошондой иштерди өзүбүздүн жаштар жасап атат. Мына ушул нерсеге мен абдан кубанычтамын. Мына ушул балдар, ушул көпүрөнү караңыз, өзү курулганда абдан энсиз. Ушул жерде кырсык абдан көп болгон. Мен өзүм да ушул жерде машина менен бул жактан келип, тияктан бирөө келип, жакын келип экөөбүз сүзүшкөнбүз. Мына бир 4-5 жыл мурун. Кырсык көп болчу эле. Мамынтип жол көпүрөнү аябай кеңири жасап коюштур да. Бул абдан сонун жакшы иш болуптур. Мен ушул жерден өткөн сайын ошол кырсык эсиме түшөт. Анан ушуну кеңейткен адамдарга чоң рахмат деп өтөм. Эми балдарым, бир мен айтайын дегеним, бул дүйнө бизге убактылуу. Баарыбыз өтөбүз, кетебиз. Жыйган дүйнө мал мүлкүң, курган кабат-кабат үйлөрүң, башка машиналарың баары калат ушул жерде. Аркы дүйнөгө өзүбүз кетебиз. Только биз менен кошо жасаган жакшы иштериң гана кетет. Мына ушул көпүрө, мисалы, качан жок болуп кеткенге чейин ошол хадисте айтылышы боюнча силерге халк рахмат айтып турат деп айтылат балдар. Быйыл улуу жеңиштин 80 жылдыгы белгиленип, дүйнө эли да кызыгуу колдоду. Мындай учурда Кара Суу районундагы Кызыл Сарай айылында эстеликтер аянтчасы курулуп, элге тартууланды. Мунун баарын демилгечилер уюштуруп, жүзөгө ашырды дешет мындагылар. Улуу жеңиштин 80 жылдыгын бүткүл дүйнөдөгү прогресстүү инсандар бирлешти. Албетте бул Кыргызстан аймагында да чоң салтанат менен улуу жеңиштин 80 жылды белгиленгенин баарыңыздар жакшы билесиздер. Кыргызстандын ар бир айылында жакшынакай жүрүүлөр болду. Ошол согушка катышкан эр азаматтар, тылдагы апалар жана да көптөгөн жеңишке өзүнүн салымын кошкон биздин Кыргызстан граждандарынын кысымдары төбөлүккө өчпөйт. Анткени ушул мааракеге арналган салтанаттарда биз кеп кылып отурган Кызыл Сарай айылына да унутулуш иштер болду. Биз кеп кылып аткан демилгечи жигиттер ушул Кызыл Сарай айылында, айылдагы аты уйкаш мектептин жанына ушул 1941 жылы, 1945 жылы улуу ата мекен согушка катышкан ушул айылдан кеткен эр азаматтардын аты жөнүн түбөлүк калтыруу үчүн ушул эстеликти курушуп, алар өз элине тартуулап беришти. Ушу айылыбыздын активдүү жарандары эң биринчиден ушул жерде жазылган согушка барып кайтып келбей калгандар, кайтып келгендер, ушулардын небере чеберелери, жаштары демилге көтөрүп чыгып, ушул эскер аянтчасын кылып коелу, айылыбызга, мектебибиздеги жаш окуучуларга үлгү болчу инсандарды ушул жерге эскерип турууга деп уюштуруп, ушул жалпы ошол айылыбыздын активдүү жарандарынын спонсорлугунун негизинде ушул каражаттар чогултуп, ушул жерге курдук. Быйылкы 80 жылдык мааракесине карата жеңиштин. Мына өзүңүздөр белгилүү дүйнө жүзү боюнча улуу ата мекендик согуштун 80 жылдыгын мына белгилеп атат. Жеңиштин, улуу жеңиштин 80 жылдыгын белгилеп атат. Ушу биздин айылдан дагы ушу улуу ата мекендик согушка катышкан аталарыбыз бар.
тылда эмгектенген батыр энелерибиз бар. Ушулардын эмгектери баладан балага, укумдан тукумга эмгектери унутта калбасын деп биздин айылдын демилгилүү жаштардын колдоосу менен мектепке аталарды эскерүү, энелерди эскерүү аянтчасын куюп беришти. Бул үчүн биз абдан кубанычтабыз. Бул тарых бизде окуткан ошол Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлеринин неберелери, чеберелери, кыбыралары үчүн ошол тарбиялык мааниси дагы абдан чоң деп ойлойм. Эстеликтер аянтчасын куруп, материалдарды чогултуп иш алып барууда тарых мугалими, демилгечи Нартажы Досуевандагы салымы өзгөчө. 2005 жылы менин кайнатам бул дүйнөдөн өткөндөн кийин ошонун кичинекей блокноттун таап, ошол блокнотто 58 адамдын тизмеси жазылган. Анын согушка кетип кайтпай калганы, кайтып келгендери жазылган. Ошол маалымат боюнча ушул айылдан мен кайнатам Саткулов болгон. Ушул айылдан Исаева Кайрен экөөбүз бир жума ушул изилдеп, ушул эне аталардын бардыгынын фамилияларын тапканбыз. Андан сырткары айыл өкмөткө барып карап архивтерден ушул 58 атабыздын фамилияларын таап, анын ичинен 34-тү согуштан кайтпай калган, 24-тү согуштан кайтып келген, түрдүү жаракаттарды алып, майып болуп, согуштан кайтып келип, бирок ушул Кызыл Сарай элинде колхоздо, совхоздо эмгектенип, эмгектин да ардагерлери болуп, бул дүйнөдөн өткөн. Мен ошо кайнатам Саткулов атабыз 86 жашында 2005 жылы 8 май күнү дүйнөдөн кайткан. Ошол атамын жазып калтырып кеткен күндөлүк аркылуу изилдеп, ушул балдарды мекенди сүйүүгө, патриоттуулугун жогорулатуу максатында ушул эстеликти атайы чогулуш жасап, директорубуз колдоп, согуштун ардагерлеринин балдарын чакырып чогулушта айтып өттүк. Ошондо балдары барды бир добуштан колдошуп, бизге демөөрчүлүк берип, өздөрү ушул иштин аягына өздөрү чыгышты. Балдар турмуштун күзгүсү деп бекерин айтылбайт. Жоош айыл аймагындагы Кызыл Кошчу айылындагылар балдар мекемесине да демилгечилер кол кабыш кылганын жашырбай сүйүнүч менен кабарлашты. Анткени ошол балдар бакчасынын аянтчалары, ага кирүүчү эшиктеги жолдор баары тең бүгүн шартка ылайык оңдолуп түзөлүп бүттү. Жакынкы эле биздеги ушул бала бакчабызга жардам айылдын эң алдыңкы жаш балдарыбыз ушул эски асфальтыбыз жараксыз болуп калгандыгынан асфальтты жаңы асфальт кылып бизге ушундай жакшынакай ыңгайлуу шарттар менен асфальт төшөө иштерин жүргүзүп беришти. Ал үчүн биз ушул бала бакча жамааты биз ушул айылдын тургундарына, демилгечилерине ыраазычылык билдиребиз. Демилге менен башталган иште жеңиш да болот. Береке, ынтымакчылык артып, калктын мүдөөсү да чечиле берет.